Өлкөдөгү урчундуу окуяларга токтолобуз. Студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кыргыз-нефтегаз мамлекеттик ишканасынын директору инвестордон 2,5 миллион сом талап кылып, анын 1 миллионун алып жаткан жеринен кармалды. 6 өлкөнүн башчылары катышкан саммитте мамлекет башчы кыргыз-тажик чек арасын тактоо маселесин көтөрдү. Кара Суу районунун Кызыл Байрак, Ишкаван жана Навайы конуштарында 10 күндөн бери ичүүчү таза суу жок. Жашоочулар нааразы болууда. Бишкектин Жалкичи районунда милиционерлер аралашкан мушташтын видеосу жарыяланды. Бишкек шаардык милициянын маалымат кызматы окуя 17 майга караган түнү саат 3:15 болгонун билдирди. Ыкчам топ барганда жаран жерде жаткан, аны ооруканага алып барганда буту сынып, мээси чайкалганы аныкталганы айтылды. Кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Борбор калаада иштеген бир милиционер жабырлануучу катары арыз жазган. Бул окуяга айыпталып, 3 уландар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Төртөө тең 23 жашта. Шаардык ички иштер башкармалыгы мушташка шектүүлөрдү кармоо учурунун видеосун жарыялады. Кадрдан атайын даярдыктагы бөлүктүн аскерлери төртөөнү жерге жаткырып, үстүнө отуруп алып, чачынан аяосуз тартып, камерага бетин көрсөтүп сүйлөтүп жатканын көрүүгө болот. Кыргыз-Транснефтегаз мамлекеттик ишканасынын директору инвестордон 2,5 миллион сом талап кылып, анын 1 миллионун алып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ал кендерди иштетүүгө берилген лицензиядан ажыратабыз деп инвесторлорду коркутуп, жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын опузалап талап кылган деп шектелүүдө. Ишкананын башкы директору башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом өлчөмүндө акча талап кылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 1 миллион сом алып жаткан учурда кылмыш ишинин экинчи фигуранты пара менен кармалды деп айтылат маалыматта. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Туризмди колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова кармалганын УКМК кабарлады. Маалыматта фондко бюджеттен уставдык капиталына 1 миллиард сом бөлүнгөнү, бирок каражат максатсыз пайдаланганы айтылат. Туристтер үчүн 21 эс алуу жайы курулушу керек болчу. Буга 105 миллион сом бөлүнүп, бир дагы эс алуучу жайы ишке берилген эмес. Мындан тышкары чет элдик компаниялар менен бир катар киришимдер түзүлүп, эскиздерди эле даярдоого 715 000 евро жумшалган. Буга катар фонд бизнес планын көрсөтпөгөн компанияларга акча бөлгөн, буга 65 миллион сом корогон деп айтылат билдирүүдө. УКМК фонд жетекчилигинин айлыгы да жогору болгонун белгиледи. Туризм жаатында тажрыйбасы жок чет элдик консультанттар ишке тартылып, аларга айына $6,000 маяна төлөнүп турган. Туризмди колдоо фондуна кылмыш иши козголгону 4 майда белгилүү болгон. УКМК козголгон кылмыш ишин алкагында Талас облусунун мурунку жетекчисин, Талас шаарынын экс-мэрин жана бир катар жогорку кызматтагы адамдарды кармаганын кабарлады. Маалыматта буга чейин УКМК тарабынан Талас шаарында тегүү фабрикасын куруу каралган ыңгайсыз келишимден түзүлүшү жана Ника КЖК компаниясына 25 миллион сомдун мыйзамсыз которулушу боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгону айтылат. 2022 жылдын апрель айында Талас облусунун өнүктүрүү фондунун алдындагы байкоо кеңеши тигүү фабрикасынын куруу максаттуу болору тууралуу корутундусу жана сметалык документациясы жок 82 миллион сомдук долбоорду колдоп бекитип бергени аныкталган. Мында баа жасалма жогорулатылганы белгилүү болду. Октябрда өткөн тендерде Ника КЖК жеңип чыгып, фабриканы курмай болгон. Акчасы курулуш бүтүп, иштер кабыл алынгандан кийин гана төлөнүп берилмек. Бирок Талас облусунун өнүктүрүү фондунун директору облустун ошол кездеги жетекчисинин көрсөтмөсү менен жана Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын катынын негизинде 25 миллион сом которуп берген.
Каражаттын кайсы бир бөлүгү жогоруда ат аталгандарга сыйакы катары ыйгарылган. Териштирүү учурунда курулуштун баштапкы этабында 7 миллион сомдук эреже бузуулар аныкталды. Натыйжада Таластын мурунку башчысы, шаардын экс-мэри, Талас облусун өнүктүрүү фондунун директору, курулуш жана инженердик инфраструктура боюнча облустук башкармалыктын мурунку жетекчиси Ника KG компаниясынын өкүлү кармалды деп айтылат маалыматта. Кара Суу районунун Кызыл Байрак, Ишкаван жана Навайы конуштарында 10 күндөн бери ичүүчү таза суу жок. Жергиликтүүлөр таза суу көйгөйү 2 жылдан бери чечилбей, шаардын аймагында жайгашкан айылдарга таза суу жетпей жатканын айтып чыгышты. Каланын суу кампасынан камсыздалган 2600дөн ашуун абонентке жыл сайын суу берүү чектөөгө алынып, арыктагы суу дагы токтоп турат. Ал эми жергиликтүү бийлик конуштар таза суусуз калып жатканын моюндап, бир айдын ичинде жер астынан суу тартып чыгууну убадалап жатат. O'sha suv pul to'playdigan kuni bir kun oldin, 2 kun oldin suv chiqarib qo'yadi, shundan keyin suvni taqir bekitib qo'yadi, bir ho'plam suv bermaydi. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Алишер Навай көчөсү Кара Суу районуна карайт. Бул көчөдө 600дөн ашуун турак жай бар. Тургундар ичүүчү таза сууну шаардын кампасынан алгандыктан 10 күндөн бери таза суусуз күн кечирип жатышканын айтат. Таза суу берүү 2 жылдан бери чектөөгө алынып, өткөн жылы дагы жайдын ысыгында суусуз калганын Хафиса Сулайманова билдирди. Шаардык суу канал абоненттерден төлөм чогулта турган учурда гана суу чыгып калат дейт. Chang boshqa hamma yo'q bo'lyapti, chang bo'lyapti. Bir ho'plama yo arada suv yo'q, yo grantda 10 kundan oshdi suv yo'q. Yozda kunda kim bo'liyor bo'ladi? Issiqda kunida bu xalqni kim o'ylaydi? Qayerlardan mashinasi bola mashinalarda olib kelib ichyapti. Biz mashinamiz ham yurmaydi. Buzuq 1 yildan beri, o'tgan yildan beri mana shunaqa bo'lyapti. Hech kim so'rab surishtirgani bir xo'jayin yo'q. Ona qo'shnimiz mana suv boya kuydirtirdi. Ha, kuydirtirdi. Birovga bir paqir bermadi. Suv yo'q, idish tovoqqa suv yo'q, yo arg'ida suv yo'q, mahallamizda suv yo'q, qurg'oqchilik bo'lib ketdi hozir. O'shaning uchun biz aylokmatiga borishdi kecha, ellar to'planib, ellar borsa ham unda ham yo'q debdi. Endi mana hozir endi keladi deyapti, aniq emassa, yo'q hozircha. Yo'q, bo'lmayapti. Qancha tashib tirikchilik ne bo'ladi? Shu baklashka paqir to'lg'azib qo'yamiz, o'shani ishlatamiz. Учурда таза суусуз Ишкаван жана Кызыл Байрак айылдары дагы бар. Бул конуштарда 2000ден ашуун төтөн отурукташкан. Жергиликтүүлөр айласы кетип, айрымдары кудук казып баштаса, көпчүлүгү сууну сатып ичүүгө аргасыз болуп жатабыз дешет. Ал эми жергиликтүү бийлик конуштар таза суусуз калып жатканын, шаардык суу канал ишканасы 4 саткана суу берип жатканы менен байланыштырат. Калктуу конуштардагы суу түтүктөрдүн аралыгы 68 километр болгондуктан абоненттерге суу жетпей жатканын билдиришти. Навайдагы 6 күн бүгүн 7-күн болуп атат, туура. Kecha 4 saat suv berdi, endi suvni ko'lami ozligi uchun jetpay qoldi da. Berdi, ozroq berdi da 4 saat. Endi bizga 4 saat emas. Endi bir 10 saat, bir 18 saat bersa, jo'lmada trassa trubamiz uzoqda. 68 kilometr trubam bor. Buni ichi to'lib borguncha elga jetishga qiyin bo'lib o'tadi. Hozir biz tepaga kavlasak, Qizil qishloqda 1,5 ming tutunga bo'ladi. Bu yoqda 1000 bo'lsa 2,5 ming tutun suv bilan hamsi bo'ladi-da. Shu Navoiy ko'chadan yaqindash skvajdan boshlaymiz, xudo xolisa bir uzog'i 10 kun ichida. Shuni bossab, ashinga turilaymiz-da. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 4 скважина куруу керек дейт айыл өкмөт башчысы. Учурда бир суу кампасын куруу үчүн казынадан 2 миллион 300 миң сомго иш башталган. Бул долбоорлорду бир айдын ичинде ишке ашырып, жай айына чейин элге жер астынан суу чыгарып берүүнү убадалады. Деген менен 2 суу кампасын курууга каржы булагы чыга элек. Суу Горводоканал деп коет, ошо суу чарбасына көз карандыбыз. Мен ойлойм, ошол эл менен жолугушканда бүгүнкү күндө негизги маселе суу маселеси менен анан жер маселеси деген. Бүгүнкү күндө ошо суу маселеси дегенде биз 3 скважина дедик эле, бирок экөө азыр бүгүнкү күндө даярдалып атат. 4 скважинаны бүтүрүү алдында турам. Бир айдын ичинде мен аягына чыгам деген ойдомун. Ошо июль айынын башына Кудай буйрса мен жакшы жетишкендик болот, иншалла. Мен ошону ойлоп турам, негизинен шаарга көз каранды болбойбуз деген үмүттөн мен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Ош шаарынын чет жакасындагы жаңы конуштарда таза суу көйгөйү курчпойдон калууда. Ал эми шаар бийлиги элге толук кандуу суу жеткирүү үчүн 4 скважина курган. Бирок бул долбоор аркылуу Кара Суу районунун аймагына караган айылдарга суу берилбейт. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.
Сианда өткөн Борбор Азия Кытай саммитине президент Садыр Жапаров катышты. 6 өлкөнүн башчылары катышкан саммитте мамлекет башчы Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо маселесин көтөрдү. Анда Жапаров Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташууга дилгир экенин билдирди. Мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташууларга да даяр экенин белгилеген. Сиан шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитине Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан башчылары катышты. Анда өлкө башчы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо маселесин көтөрдү. Мамлекет башчы өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта тынчтыкты сүйүүчү саясатта карманып келгенин белгиледи. Биз Кытай жана Казакстан менен биргеликте мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Өзбекстан менен биргеликте Кыргыз-Өзбек чегарасын делимитациялоо маселеси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен чегараны демаркациялоо иштерин бүтүрүү боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушул эле багытта достук жана ынак коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгирбиз. Кыргызстан Кытай тараптын глобалдык коопсуздук боюнча демилгесин колдойт. Мындан тышкары өлкө башчы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна токтолгон. Мамлекет башчы Борбор Азиянын экономикасын өстүрүүнүн драйвери болуп аймактык транзиттик, транспорттук жана логистикалык потенциалды өнүктүрүү саналарын белгилеген. Анын айтымында эң алгач дал ушул багытты жигердүү өнүктүрүү дүйнөлүк экономикага интеграциялашууну шарттап, аймак ичиндеги байланышты камсыз кылып берет. Совместная реализация одного Бир алкак бир жолдун маанилүү звеносу болууга багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу региондорду транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтет. внутри нашего региона. Садыр Жапаров Борбор Азия чөлкөмүнүн дагы бир атаандаштык артыкчылыгы катары табигый чийки затты, эң алды менен минералдык жана энергетикалык ресурстарды атаган. Ал энергетика тармагындагы кызматташууларга да даяр экенин белгиледи. Говоря в целом о нашей... Биз азырынча энергетикалык дараметибиздин 13%га жакынын гана ишке киргиздик. Мындай маанилүү тармакты өнүктүрүү үчүн өлкөбүзгө чет өлкөлүк инвестициялар зарыл. Биз бул чөйрөдө тыгыз кызматташууга даярбыз. Андыктан Кыргызстандагы чакан жана орто кестерде энергиянын кайра жаралуучу булактарын курууга чакырабыз. Электроэнергиябызды калкынын саны 2 миллиардтан ашкан өлкөлөргө жеткире аларыбызды эске алсак, биз бүтүндөй регион үчүн материалдык гана эмес, экологиялык жактан да чоң дивидендтерди ала турганыбыз талашсыз. Для наших стран это может стать большим преимуществом. Борбор Азия Кытай мамлекети башчыларынын саммитинин жыйынтыгында Сиан декларациясы кабыл алынды. Документке 6 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Борбор Азия Кытай өнөр жай инвестициялык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Борбор Азия Кытай форматындагы соода экономикалык кызматташтыкты бекемдөө боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Борбор Азия мамлекеттери менен Кытайдын ортосундагы санариптик соода жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Борбор Азия Кытай форматында инфраструктура жана инженердик курулуш тармагында кызматташууну өнүктүрүүнүн алдыга жылдыруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Борбор Азия Кытай айыл чарба министрлеринин жолугушуусунун механизмин түзүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Борбор Азия Кытай форматында бажы кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусун өткөрүү механизминин иши жөнүндө жобо. Борбор Азия Кытай форматындагы компетенттүү органдардын ортосунда жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн карантиндик алып кирүү жана алып чыгуу жаатындагы техникалык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Борбор Азия Кытай ишкер кеңешин түзүүдө кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул мындай геосаясий маанидеги стратегиялык багыттагы чоң иш-чарада. Бул жерде соода саттыктагы, өз ара мамилелер дагы, анын ичинде экономикалык чоң мамилелер, бири-бирибизге тийгизген таасирибиз, айрыкча Кыргызстан үчүн бул транзиттик чоң маршрут, бул көп акча каражатты дегенди билдирет. Кыргызстандын геосаясий жайгашкан жери аябай мындай ыңгайлуу да. Президент мына ошол ыңгайлуулукту Кыргызстандын
пайдасына, биздин артыкчылыгыбыз үчүн колдонууга аракет жасап атат. Ошондуктан биз баарыбыз бул саясатты, бул аракетти реалдуу түрдө колдоп беришибиз керек. Эске салсак, Пекинден биринчи саммити былтыр виртуалдык форматта болуп, ага 5 мамлекеттин башчылары катышкан эле. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кече Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолуккан. Андан соң бир нече документке кол коюлган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын улуттук банкынын эң артыкчылыктуу иши баанын туруктуулугун кармап туруу бойдон калууда. Бул турасында башкы банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев сомдун жүгүртүүгө чыкканына 30 жыл толгонуна карата өткөн эл аралык конференцияда билдирди. Азыр инфляция өсүп жаткан маалда баанын туруктуулугун кармап туруу эң артыкчылыктуу ишибиз болуп жатат. Баалардын өсүшүнүн учурдагы деңгээли акча, кредиттик саясатты жүргүзүүнүн негизги чакырыгы. Белгилүү болгондой, бардык стратегиянын баалуулугу оор учурларда сыналат, деди Бөкөнтаев. Эртең 20 майда жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн абитуриенттер жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Бүгүн тест борборлорун даярдоо жана каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн кошумча каттоо жүрүүдө. Тесттин биринчи этабы 20-21 майда, экинчи этабы 23-24 майда, үчүнчү этап 23-24 июнда өтөт. Жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган абитуриенттер үчүн мөөнөтүнөн кийинкиге калтырылган тестирлөө 22 июн күнү болот. 2023 жылдын 3 мартынан 7 апрелине чейин жүргүзүлгөн каттоого жалпы 47.383 абитуриент катталган. Анда кыргыз тилинде тапшыра тургандар 28.120, орус тилин тандагандар 19.263. Кара Суу районундагы номер 25 Турсунбай Өмүрзаков атындагы орто мектебинде аскерге чейинки даярдоо окууканасы ачылды. Ага Ош облустук ички иштер башкармалыгында иштеп, кызмат учурунда каза болгон Улукбек Алимовдун ысымы ыйгарылды. Алимов милиция кызматында жигердүү эмгектенген, 2005 жылы кызмат учурунда жол кырсыгынан каза болгон. Аталган мектеп жамааты бул ысымды ыйгаруу өз кезегинде окуучуларды патриоттулукка үндөө экендигин айтышат. Окууканасында методикалык колдонмо тактайчалары илинип, аскерге чейин даярдоо сабагына керектүү колдонмолор менен камсыздалган. Өзүнүн ушул жерде окуп кеткен, Ош областындагы ички иштер башкармалыгына кызмат кылып каза болгон улук сержант Алимов Улукбектин атын ыйгарууну чечишиптир. Биздин Кыргыз Республикасынын автомекендик коргоо бирикмесине кайрылышып, делмөөлчүк болууну суранышкан. Биз аны сүйүнүч менен кабыл алдык. Буюрса бүгүн биз бардык делмөөлчүлөрдү таап, ошол кананы методого колдонмо тактайчалар менен камсыз кылып, бүгүн ачуулуу аз эминде турабыз. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.